Салам достор, дүйнөдө жылына өтө көп сандагы автомобиль иштеп чыгарылат. Жылдан жылга иштеп чыгаруучулар жаңы модельдерди топтоого аракет кылышат. Бирок алардын баарысы тең сатылбайт. Өтө көп машиналар ээси жок, кайгылуу абалда турушат. Бул видеодо сиз сатылбай калган машиналарды эмне кылышаарын билип аласыз. Бардык иштеп чыгаруучулар машиналарды өтө чоң санда иштеп чыгарышат жана салондорго жөнөтүшөт. Бир жыл өтүп салондордо сатылбаган машина калат. Кайсыл жака алып барыш керек? Жайы белгилүү. Баасын түшүрөбүз дагы базарга. Жылдан жылга жаңы машина 30% арзандатуу менен кетет. Бирок жаңы модельдер келгенде эскиси кайсыл жака коюлат? Убакыт өтүп эскирген модельди сатуу дагы кыйын болуп калат. Айрым салондордун сквад сыяктуу жеринде машиналар топтолуп кетет. 100дөн 1000ге чейинки машина. Атайын буйртма жана люкс модельдер буга кирбейт, бирок алар дагы өтө көп. Өткөн жылы канча сатылды, кайсы модель кайсыл жерде канча сатылды жана сатылбай калды. Мисалы, Kia Sportage Россияда пирожки сыяктуу эле өтө тез кетет. Кытайда болсо сата алышпайт. Кытайлыктарга анын көрүнүшү жакпайт. Жакынкы убакта ал жерде сатуу болбойт. Жогорудагы себептерден улам жапжаңы элестеткиле достор, эч жүрбөгөн машиналардын металлону топтолуп калат. Албетте белекке беришпейт да, кийинчерээк баары бечарага айланып белек күтүүгө көнүп калышат. Жалгыз вариант аларды жыйып коюп унутуп жиберүү. Ошол себептен бардык машина чыгаруучу өлкөлөрдө машиналардын көрүстөнү бар. Мындай жайлар көп. Бул жайлар көп жылдар бою машина сатып ала албаган адамдардын көзүнө жаш келтирет. Булардын баары жапжаңы. 2006 жылдан кийин Россияда дагы ушундай жайлар пайда болгон. Алардын бири Питерге жакын жерде эски аэродромдо жайгашкан. 300 миңден ашуун Volkswagen Америкадагы ушул сыяктуу жерде турат. Мындай жайлар дүйнө жүзү боюнча миңдеп саналат. Аларды эмне кылышат? Кайра иштетүүгө, металлонго жөнөтүшөт. Жапжаңы машиналар, өтө кайгылуу көрүнүш. Биринчи бензобак, отургучтар, баллондору чечип алынат да машина жанчылып печкага эритүүгө кетет. Мына достор, эгер сиздин унааңыз жок болсо, анда ал ушул сыяктуу жайларда кайра иштетүүнү күтүп жатат. Видеобуз сизге жаккан болсо, арзыбаган класс белгисин баса кетиңиз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө достор.